УКМК депутат Дүйшөн Төрөкуловду желкелеген бойдон кармап кетти. Коррупция беренеси менен шектелип, Жогорку Кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге алайык, ал 15 январь күнү Ош шаарынан кармалып Бишкек шаарына алынып келинген. Ошондой эле УКМК менен ИИМдин тергөө кызматы биргелешип, кылмыштуу топтун мүчөсү Жантай Шаменовду дагы Чүй облусунун аймагынан кармаганы айтылат. 1-май райондук сотунун чечими менен депутат Төрөкулов 2 айга УКМКнын тергөө абагына кармалган. Ал эми Шаменов убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Белгилей кетсек, Дүйшөн Төрөкулов Жогорку Кеңеште Бир Бол фракциясынан депутат октябрдагы баш аламандык учурунда Ош шаардык мэриясын басып алып, өзүн өзү мэр деп жарыялап 2 күн отурган. Булак Daily KG. Ташиев 9 октябрдан кийин Бабанов менен жолуккан эмесмин. 9 октябрдан кийин Бабанов менен жолукпаганын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда Бабанов калп айтып коомчулукту адаштырбасын. Биз аны менен 9 октябрдагы баш аламандыктан кийин жолуккан эмеспиз. Жана митингдерди биз уюштурган жокпуз деп актанган эмеспиз. Казакбаев калп айттырбайт. Биз Өмүрбек Бабанов менен 9 октябрга чейин жолукканбыз. Дагы бир жолу бышыктап коеюн, Бабанов калп айтып атат. Ал Атамбаев жана башкалар менен Ала Тоо аянтына бийликти элден тартып алуу үчүн келишкен деп жазылган. Ташиев ошондой эле 9 октябрдагы митингде чагым жасагандарды иликтеп жазалайбыз деп кошумчалаган. УКМКнын төрагасынын атындагы Facebook баракчасына жайгаштырылган бул пикирден Бабанов жана анын тарапкерлери комментарий бере элек. Буга чейин айрым интернет булактары Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 13 октябрь күнү Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолукканын партиянын штабына шилтеме берип кабарлаган. Маалыматта Бабанов ошол эле күнү ал кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен да жолугушканы, анда өлкөнүн ошол учурдагы абалы тууралуу сөз болгону белгиленген. Булак Азаттык. Өлкөдөгү мыкты окуу жайлардын катарына кошконго аракет кылам дейт жетекчи болуп дайындалган Самара Каримова. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына директор болуп дайындалды. 15 январда эмгек жамаатка жаңы жетекчи тааныштырылды. Бүгүн Бишкектен министрликтин стат катчысы Атайым келип окуу жайдын жамааты менен тааныштыруу болду. Ага шаардык мэриясынын өкүлү вице-мэр дагы катышты. Мен эч кандай мыйзамды бузган жокмун, баары мыйзамдуу болду. Кудай буйрса окуу жайды өнүктүргөнгө, Кыргыз өлкөсүндөгү мыкты училищелердин катарына кошконго колумдан келишинче аракет кылам, деди ал. Булак Супер KG.